Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Бакыт Токталиевич. Докладыңызды окудум. Бирок жалпы эл угуп атат, алар да угуш керек өзүңүздүн оозуңуздан. 2019, 2020, 2021 статистикасын айтыңызчы. Сизге кайрылган жарандардын. 2021 жылы жалпысынан 877 алдын алуу баруулар болгон. 2021 жылга 67 кыйноолор боюнча кайрылуу болгон. 20 жылы 47, 19 жылы 77. Ошондо 2021 жылы өтө өсүп кеткен, айырмасы чоң кайрылгандар турабы? Сиздерге кайрылгандар. Кайталап койсоңуз кичпелдикке. 2021 жылы 2020 караганда арыздангандар, кайрылгандар тарап көп болгон. Ооба, бул канча пайыз? Процент соотношение канча пайыз? 100 эсе көбөйдүбү, 200 эсе көбөйдүбү? Жалпы 41 болса 2020 жылы. 2021 жылы 67 болуп атат да, ошондо эми бир 20%-тын тегереги болуп атат да. Анда 50%-дан көбүрөөк болуп калат. Мына Бакыт Токталиевич, ушулардан кайсыл бизде ИВС бар, СИЗО бар, ККМдин. Кайсыл ошолордун айырмасы кайсыдан көп кайрылды? Бул боюнча 80%-га чукулуу бул Ички иштер министрликтин ыкчам кызматкерлерине таандык. Жалпы Кыргызстан боюнча. Калганы болсо башка мекемелерге. Сиз өткөндө бир интервью берипсиз, туура акыйкат айтыпсыз. Кыйноолорду башка жактан алып барып, уурдап кетип, сабап атат деп. Бул туура бизге да арызда түшкөн. Бул белгисиз жарандар. Жарандарды уурдап барып кыйнагандар. Ушул боюнча канча арыз түштү? Ушулар боюнча айтып бериңизчи. 2021 жылы бул боюнча кайрылган бир жарандын арызы бар. Ал азыр баягы иликтөө амалында да. Сизге кайрылганда кийин сиздин кимдер менен иштешесиз? Генеральный прокуратура дагы? Мыйзам боюнча бизге түшкөн билдирүүлөрдү биз прокуратурага жөнөтөбүз. Канча пайыз ошол жактан жыйынты чыгат? Себебин бул жерде билебиз эми укук органдар бирин баары калкалайт да, бул ачык эле сөз да. Мына сиз баарын аракет кылып атасыз. Мүмкүн мыйзам жагынан да биз сиздин коргоп да карап көрөбүзбү? Сунуш кылсаңыз, ошол боюнча канча пайыз жыйынты чыгат? Же кагаз жүзүнө калып кетеби? Азыр 2021 жылдагы кайрылуулар боюнча 43 арыз РПП катталып атат дагы. ГКМБ тергөө кызматтары тарабынан бүгүнкү күндө тергелип атат. 17 арыз боюнча досудебное производство прекращено. 5 арыз боюнча номенклатуралык ишке кыскартылган. 2 арыз боюнча кароосуз калтырылган. Мына МВДнын өкүлү отурасыз. Ошо жооп бериңизчи. Көрдүңүз 67% МВДнын СИЗОлорунан кайрылат экен. Эмил Токтокунович, 67% кайрылган арыздар боюнча бул арды эле, ардын үстүнөн анан текшерүү жүрөт. Тастыктоо жүрөт. Аны болсо Генеральный прокуратура менен улуттук коопсуздук кызмат жүргүзөт. Бирок биз дагы өз статистика жүргүзөбүз. 2021 жылы 2 кылмыш иши козголгон. Жанагы похищение кылып көчөдө талак алып барып кыйнап мойнуна алдырып алып келип камап койду деген бала боюнча мен сизге кыскача маалымат берип кетейин. Бул бала жаш детелек бала. Двойное убийствого обвиняться этип, азыркы убакта 10 жыл эркин ажыратылып сот менен күнөөлүү деп табылып. Убийство боюнча. Анан көбүнчө эле бул арыздардын мотивтери бар да. Оор кылмыш кылгандар, өтө оор кылмыш кылгандар өзүнүн жоопкерчиликтен качыш үчүн мен үстүмөн мыйзамсыз иш жүрдү, ошон үчүн мен күнөөлүү болуп табылып калдым деген арыз көбүнчөсү. Мен оюм боюнча мына 47 арыздын ичинен ушу 2 иш козголуп атат. Экөөнүн тең азыркы убакта милиция кызматкерлери күнөөлүү деп табыла элек, обвинение коюлган жок да. Калгандары боюнча кыскарып кеткен иштер боюнча.
Бул баары тең ушу мотивтерин караш керек, биринчи жазылган. Ким жазган, кандай мотивмен жазылган. Демек сиздин бул министерстводо эч ким наказание алынбай экен да. Эгер далилденсе, мына жазаланабы? Эгерде кызматкерлер. кыйноо боюнча эгерде далилденсе, биз ал сотрудник увольнение кетет автоматически. Бирок мындай болду элек практикада. Андай болду элек 20-20-жылы андай милиция кызматкерлери кыйноо боюнча айып тагылган болду элек, факт болду элек андай. Мына Бакыт Токталиевич бул жыйынтык чыкпайт деген сөз да. Алдын ала алуу боюнча мына өзүңүз мекеме аталат. Кандай иш алып барабыз эми? 10 секунд кош бергиле. Мыйзамда оңдош керекпи? Мына эч ким жазасын албаса, эми жөн кайрылбайт, токмокчеп кайрылып атат силерге. Аябай көйгөйлүү маселени козгоп атасыз. Менин пикиримди сурасаңыз, эң биринчи башкы прокуратуранын курамында өзүнчө бир бөлүм болуш керек. Кыйноолорду иликтөө боюнча. Бул биринчиден. Экинчиден, жана жогоруда айтылгандай, баягы эме кечирип койгула, орой тийсе, кыргыздын сөзү карга каргаганын көзүн чукпайт деген мындай мамиле дагы кездешет. Андан сырткары айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, биз айтып чыксак, баягы бизди душман катары көрөт да, бул ачык эле нерсе. Мен бул сиздин сурооңузду пайдаланып туруп, бир нерсеге токтоло кетейин. Биздин аракетибиз бул биздин эле жарандарга, биздин эле коомдогу терс көрүнүштөрдү оңдоого багытталган да. Качан жалпы баарыбыз текши шымаланып киришмейинче акыбалды өзгөртүү өтө оор. Сот системасынын кыйноолорго болгон мамилеси бул дагы өтө төмөнкү деңгээлде. Аны сөздүн ачыгын айтыш керек. Көп учурда негизги каралып аткан кылмыш ишине шилтеме кылып ошону карап туруп алышат. Кыйноо боюнча фактыны өзүнчө бөлүп туруп, өзүнчө каралыш керек. Биз качан ал кадамдарга жетмейинче эл аралык деңгээлде дагы кадыр баркыбыздын жогорулашынан бул чоң бөгөт да. Рахмат. Бакыт Токталиевичтин айтканын уктук азыр. Урматтуу төрага, жумушу бүткөндөн кийин сиз биздин тиешелүү комитетке тапшырма берсеңиз, комитеттен карайлы мыйзамга айтты го жана башкы прокуратура өзүнчө тергөө болсун деп. Ошону кылбасак биз азыр статистика болуп эле ошо менен бүтүп калат. Ошон үчүн мыйзам менен да биз толук полномочия берели. Толук кан иштеш үчүн. Алдын ала болсо алдын ала аланда. Болбосо жыйынтык чыкпайт. Рахмат. Рахмат.